Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаменов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 24-чү сабак эң сонун темага келдик. Окуучуларга методикалык сабак өттүү деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Окуучуларды ар бир предметти өздөштүрүү методикасына үйрөтүү зарыл. Окуучулар жетелөөгө көнүп калган. Мугалим түшүндүрүп берет, айтып, көрсөтүп турат. Ошондо окуучу бир аз окуйт. Ал эми өз алдынча окуй албайт. Сабакта окуучуларды предметти өз алдынча өздөштүрүү, үйрөнүү жолу, методдоруна дагы үйрөтүү керек. Сабакта төмөнкүлөргө маани берилет. Биринчи, предметтин спецификалык өзгөчөлүктөрү. Экинчи, окуучуларга өзгөчө кайсы сапаттар талап кылынат. Үчүнчү, кайсыл ыкма жол көп колдонулат. Мисалы, китеп менен иштөө, маселе менен иштөө, грамматика, талдоо, сөздүк, запас, терминдерди, топиктерди жаттоо. Төртүнчү, ошол окуп жаткан предметинин сабактын орто мектепте окутулушунун максаты, милдети. Эң сонун жазган экен бул жерде дагы агай. Моюнга алышыбыз керек. Биз көпчүлүк тажрыйбалуу мугалимдер менен дагы ушул темада сүйлөшкөндө алар дагы айтышты. Окуучуларга биз көбүнчөсү ошол окуп жаткан предметибиздин максаты, милдети жөнүндө дагы маалымат бербейт экенбиз. Демек, муну дагы эске алып, окуучуларга окутуп жаткан предметибиздин максатын, милдетин, негизги курс, бөлүм темалары, негизги билимдер тууралуу кененирээк түшүнүк беришибиз зарыл экен. Маани берип, көңүл буруп уксаңыздар, урматтуу кесиптештер, ар бир сабактын өзгөчө окуу методикасы болот. Ар бир предметтин карта менен иштөө, маселе, мисал менен иштөө, китеп менен иштөө, сөздүк менен иштөө, топик жаттоо, дилбаян жазуу, диктант жазуу, сөздүк жаттоо, таблица, диаграмма, цифра менен иштөө, талдоо, мисалы кыргыз тили адабиятындагы талдоолор, адабий китеп окуу, ыр жаттоо, тажрыйба лабораториялык иш өткөрүү, аны анализдөө, чыгармачылык иштерди жасоо жана башкалар. Мына ушулардын ар бирин жасоо өздөштүрүү методикасы бар. Ошону окуучуларга туура багыттап түшүндүрүү зарыл. Окуучуларга методикалык сабак өтүүдө ошол предметтин үй тапшырмасын мыкты аткаруунун сырларын дагы кошо үйрөтүү зарыл. Ошондой эле госстандарт менен, программанын талабы менен окуучуларды тааныштыруу. Окууга, түшүнүүгө, сүйлөөгө ошол предметтин окуу китеби, энциклопедия, сөздүк, кошумча адабияттар менен дагы иштөө методикасы менен тааныштыруу. Кайталоо методу. Өткөн класстагы билимдеги проблемаларды түзөтүү, аларды толуктоо методу. Ошондой эле стандарттуу эмес маселе, тапшырма иштөө, аларды чечүү жолдору. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү сабакта сиздер окуучуларга методикалык сабак өтүү тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Жогоруда айтылган ар бир сунушту, усулду эске алып, муну дагы кайра өз алдыңыздарча барак дептерге иштеп чыгып, мисалы, ар бир класстын өзүңүздүн сабак берген окуучулардын жаш өзгөчөлүгүн эске алып, темаларды, пландарды эске алып, өзүнчө конспектлеп, балдарга кандай методикалык өзүңүздөр сунуштарды айтасыздар. Ошону дагы тизмелеп жазып алсаңыздар болот. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Устаттык өнөрү китебинен 45-46 беттерден дагы кошумча окуп алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.